BMW F15 2018 BMW'larda неме азыр соғып келди, дөңгөлөктөр зимниге алмашып атат. Ошол учурда дөңгөлөктүн ошибкаларын компьютер менен эмес, өзүнүн бортовой компьютер менен өчүрөбүз. Ошондо кандай кылабыз? Биринчиден менин автоунам деген настрой менюдан оңдойбуз. Бул жерде навигатор, ошол кошумча маалыматтар арасында менин машинам деген ичине киребиз. Киргенибизде бунун ичине мынакей статус дегенге киребиз. Киргенде дөңгөлөк, май жана ошондой кошумча нерселер бар. Именно дөңгөлөккө киребиз. Дөңгөлөккө киргенибизде анан биринчиден кайсы дөңгөлөк кандай абалда экенин айтып берет. Булардын давлениясы BMW-ларда 2,6-дан жогору болсо анан ошибка өчөт. Бир дөңгөлөктүн жели азбы, көппү же болбосо желди чыгарып дөңгөлөктү алмаштыргандан кийин ушул жерден статусту жаңылап коесуздар. Болду, ошону менен ошибкалар өчөт. Кайрадан бул жактан мынакей баллондун ошибкасы турат. Мына ошол ошибка өчүп калат. Ошондуктан туугандар, кимде BMW айдагандар болсо, баллондон ошибка берип аткан болсо, менюдан эле оңдоп коесуздар. Бул жерге кирип эле жаңылоону басасыздар. Мен азыр дөңгөлөктү жели азайып калыптыр. Мына желдеткенден кийин ушул жерден мына айтканда адаптация кылып койсоңар болду, ошо менен өчөт. Компьютерге барып 1000 сом акчаңарды кетирип отурбагыла, ушул жерде эле оңдоп аласыңар. Пайдалуу болмосо BMW-шиктерге жөнөтөбүз. Ассалам алейкум.